22-23 июнь күндөрү Бишкекте 2008 жылдагы Олимпиада оюндарынын күмүш байге ээлери Канат Бегалиев жана Нурбакыт Теңизбаевдин урматына уюштурулган кыргыз-казак достугу биринчи эл аралык грек-рим жана эркин күрөш боюнча турнир өтүп жатат. Ага Кыргызстандын бардык облустарынан жана Казакстандан 300дөй жеткинчи курактагы балдар катышууда. Канат Бегалиев өлкө тарыхында экинчи болуп Олимпиада оюнунан күмүш уткан балбан. Нурбакыт Теңизбаев дагы 2008 жылы жайкы Пекин Олимпиадасында күмүш жеңген. Балбандар спорттук карьерасында 2 жолу килемде кезиккени айтылды. Кийин алардын салмак категориясы өзгөрүп кеткен. Турнир кыргыз-казак ынтымагын арттырып, тажрыйба алмашууга мыктаянча болууда. Казактын тарыхы бай келет баатырларга. Биз Кажы Мукандан баштап билебиз, Жаксылык Үшкемпиров агабыз, Даулет Болотович бардыгын ошолордун күрөшүп, Юрий Мельниченко, Бактыяр Байсейитов ошолордун күрөшүн көрүп өскөнбүз биз дагы. Эми биздин максат тажрыйба алмашып, бизди көрүп ушул жаш балдар өссүн деген ниетте өткөрүп атабыз. Ары карай бир элдин азаматтарындай болуп, спортто бийик шыңдарды багындырууна үлкен жарыш жасап жатыр. Осы жарышты ұйымдастырып жатқан Кыргызстан мемлекетінің азаматтарына үлкен алғысымызды білдіреміз. Қазақ-қырғыз бір туған деп осындай құрмет көрсетіп жатқан ел азаматтарына алғысымыз шексіз, үлкен рахмет айтамыз.